Жогорку сот Бишкек жылуулук электр борборундагы коррупцияга байланышкан жаңы жагдайлар боюнча ишти 1-февралга жылдырды. Буга айрым документтер менен таанышып чыгуу үчүн тараптарга убакыт берилгени себеп. Бул туурасында мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковдун жактоочусу Нурбек Токтокунов билдирди. Соттук ишти жаңы ачылган жагдайлар боюнча кайра курууга соттолуучулардын адвокаттары арыз берген. Мындан улам Токтокунов Сапар Исаков акталыш керек дейт. Соттун чечиминде Исаков TVI менен кошо коррупция кылды деп көрсөтүп жатат. Мамлекет ушундай чечим чыгаргандан кийин Кытай тарапка мынча пайызды төлөбөйбүз деп айтышы керек. Бирок мамлекеттик бюджетте чыгым болгон деп жазбаптыр. Насыянын пайызын азайтпай эле төлөйбүз деп жатышат. Логика менен эгер силер бирөөнүн машинасын уурдадыңар, кийин менин машинам жок болчу десе, машинаны уурдады деп камалган киши чыгышы керек да. Мамлекет өзү жабырлануучу катары эч нерсе уурдалган жок деп жатат. Мунун баары жаңы ачылган жагдайлар, демек Исаков акталышы керек. Эске салсак, Сапар Исаков Бишкек жебин модернизациялоодогу жемкорлук үчүн 15 жылга эркинен ажыратылган. Ал октябрь окуясында абактан чыгып митингден кийин Сапар Исаков абакка кайтып барган эмес. Учурда ал издөөдө. Ал эми жептеги коррупциялык ишке байланыштуу бир нече аткаминер сот тарабынан жоопко тартылган.